Аллах Таала мақтаулар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсын. Урматтуу туугандар, биз Аллах Тааланын нематтары менен Шабан айына кирип келдик да. Эми бул Шабан айы Ражаб айы менен Рамазан айынын ортосундагы ай да. Мына ушул айда турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Шабан айында орозо кармаган. Эмне хикмат менен кармаган? Ошо кармагандагы себеби эмне? Ибн Ражаб рахимахуллаху келечекте келаткан Рамазан айына даярдык катар деген да. Сен мусулман адам Шабан айы киргенде орозо кармап, өзүн даярдап, ибадат кылуусу үчүн деп айтышкан да. Эми бул Шабан айында орозо кармаш сүннөт. Албетте важип эмес, өкүмү сүннөт. Себеби Усама ибн Зайдтан келген хадисте Усама ибн Зайд радияллаху анху лам арака тасуму шахра мин аш-шухур ма тасуму мин Шабан дейт. О Аллахтын элчиси дейт. Сиз Шабан айында орозо кармаган сыяктуу башка айларда көп орозо кармаган жоксуз го. Ошонун себеби эмне дейт да. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Кала залика шахрун яфулун насу анху байна Ражаб ва Рамадан" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип атат: "О Усама" дейт. Бул Шабан айы Ражаб айы менен Рамазан айынын ортосунда келген себептен көпчүлүк адамдар ушул айда орозо кармабай бейгапар өткөрүп өтөт да. Гаплетте өткөрүп өтөт да ушул айда. Орозо кармабастан бейгапарлыкта өткөрүп өтөт. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Мына ушул Шабан айында адамдын жасаган амалдары Аллах Таала көтөрүлөт. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun дейт да. Мен болсо Аллах Таалага амалым көтөрүлгөн кезде орозо кармаган абалда көтөрүлүшүн мен жакшы көрөм дейт да. Хадис Насаиде келет 2357 номерде. Хадис албан сак деген. Эми бул жерде биз карай турган болгон болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадисте Усамага жооп берип атат. О Усама, бул айды адамдар Ражаб менен Рамазандын ортосунда болгон себептен бейгапарлыкта, гаплетте өткөрүп жиберишет. Мен болсо ушул айда орозо кармаган жакшы көрөм дейт. Ошон үчүн бир топ аалымдар эмне деген? Ушул Шабан айын гаплеттин айы деген да. Эмне үчүн? Себеби көпчүлүк адамдар ушул айда орозо кармаш сүннөт экенин билишпейт. Билсе дагы көп адамдар кармаган себептен, мисалы Рамазанда элдин баары орозо деп далбастап бири-бирин орозого чакырып, орозого даярдык көрүп, мал сатып алып, базарга барып, тамак сатып алып ишин даярданасы, кой эми биз деле мусулманбыз го. Намаз окубасак да орозо кармап коелу дегендер бар. Бирок мол Шабан айы келгенде албетте бул фарыз эмес. Рамазан айындагыдай сүннөт. Бирок ошо сүннөттүн өзүнө биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ээрчип, биз дагы кармаш керек эмес. Ошого карабастан бир топ адамдар эмне өткөрүп алат экен да. Ошон үчүн бир топ адамдар ушулайды гаплеттин айы деген да. Тактап айтканда бош өткөрүп алат да. Аллах Таала Куранда "Вала таку минал гафилин" деген да. Сен эч качан гаплет, бейгапарлыкта болгондордон болбогон деген да. Адам кичинекей сүннөт амалдан бейгапарлык кылып, гаплетти кылып өтүп турган болсо, ал келечекте ошол нерсеси андан башка сүннөттөргө алып барат да. Дагы андан башка важиптерге алып барат. Жада калса кийин парыздарды дагы кечиктирип убактысынан натыйжасы биротоло таштап алып барышы мүмкүн да. Мусулман адам парыз болобу, важип болобу, сүннөт болобу, мына ушундай нафилдер болобу гаплетке барбаш керек экен да. Шайтан адамды алдырып баштаганда биринчи эмнеден баштайт экен? Эң төмөн өкүмүндө эң төмөн амал менен баштайт экен да азыркычы. Эми алымдар айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: ушул айда адамдардын кылган амалдары Раббысына көтөрүлөт дейт. Алымдар айтышат, адамдардын амалы 4 учурда көтөрүлөт дейт. Биринчиси жылдык.
жылдык амалы. Усама ибн Зейдтин хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул айда дейт. Ушул айда менин амалдарым көтөрүлөт. Мен ушул айда орозо болгон амалдарымдын көтөрүлүшүн жакшы көрөм дейт. Бул кандай экен? Жылдык амалыбыз мына ушул Шабан айында көтөрүлөт экен. Ал эми кимдин жылдык амалы Шабан айында көтөрүлгөндө орозо кармаган абалында көтөрүлгөн болгон болсо, Аллах бар, Аллах немат экен. Ошон үчүн Ибн Ражаб деген белгилүү бир имам айтат, кайсыл бир адамдын, Аллах Тааланын кулунун амалы Аллах Таалага көтөрүлгөндө, ибадаттын үстүндө болгон абалда көтөрүлө турган болгон болсо, Аллах Таала анын рызкысына жана амалына береке берет дейт. Себеби Аллах Таала андан ыраазы болот. Мисалы сен жумушта деле. Сен отчет бергенде жумалык, күндүк, айлык, жылдык отчетуңду бергенде сенин отчетуңда машаалла жакшы ийгиликтер болот аткан болгон болсо, жакшы кирешелер болот аткан болгон болсо, сенин начальник болобу, башчың болобу сенин ыраазы болот да. Отчетуңда ийгиликтер бар, кирешелер бар, чыгашалар жок да. Ал эми сенин отчетуңда тескеринче чыгашалар болгон болсо, мынча миллионду банкрот кылгансың, баланча жер өрттөнүп кеткен, баланча жер исраф болуп кеткен боло турган болгон болсо, сендин начальнигиң эмне болот экен? Нааразы болот экен. Ал эми мусулман адам мына ушул жылдык амалы Аллах Таалага көтөрүлүп атканда ибадаттардын үстүндө болуш керек экен. Күнөөлөрдөн алыс болуш керек экен. Күнөөлөрдүн үстүндө амалды көтөрүлүшүнөн ал өтө эмне? Сак болуш керек экен. Экинчи көтөрүлүү жумалык көтөрүлүү. Жумасына бир жолу адамдын жасаган амалдары көтөрүлүп турат экен. Мисалы, Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, адамдардын жасаган амалдары биринчи жана төртүнчү күнү Аллах Таалага көтөрүлөт дейт да. Фа ухибан юрада амали ва насаймен. Мен ошол биринчи жана төртүнчү күнү амалым көтөрүлгөн учурда орозо болгон абалымда болушумду каалайм, жакшы көрөм деген да. Хадис Тирмизде келет 747 номерде, Албани хадиси сах деген да. Бул жумасына бир жолу көтөрүлө турган амалдар экен да. Биринчи жана төртүнчү күнү көтөрүлөт экен да. Үчүнчү көтөрүлө турган учур күнүмдүк көтөрүлөт экен да. Күнүмдүк. Ар бир күнү биздин жасаган амалдарыбыз кандай гана амал болбосун, кандай гана амал болбосун, Аллахка көтөрүлөт экен да. Мисалы, Абу Муса Ашари риwayat кылган хадисте Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам юрфа илейхи амалул лайли кабла амалун нахари дейт. О амалун нахари кабла амалул лайли дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Таалага дейт, түндө кылынган амал таң атканча көтөрүлөт дейт. Ал эми күндүзгү амал кеч батканча көтөрүлөт дейт. Хадис Муслимде келет 179 номерде. Караңыздар, адамдын күнүмдүк кылган амалы эгер күндүз боло турган болсо, асырдан кийин шамга чейин көтөрүлөт экен да. Түнкү жасаган амалдары ал фажырдан кийин таң атканча көтөрүлөт. Мына көрсө, урматтуу туугандар, мына ошон үчүн мусулман адам күнүмдүк көтөрүлүп аткан амалына көңүл буруш керек, жана жумалык көтөрүлгөн амалына көңүл буруш керек, жана ошондой эле жылдык көтөрүлгөн амалдарына көңүл буруш керек. Жылдык качан көтөрүлөт десе, Шабан айында көтөрүлөт экен да. Ал эми төртүнчү көтөрүлө турган амал ал өмүрдүн аягында. Адам бул дүйнө менен коштошуп ажалы келип дүйнөдөн өткөндө амал китептеринин баары жабылып биротоло көтөрүлөт экен да. Буну Ибн Кайым рахималлах өзүнүн китебинде ушул 4 учурда көтөрүлөт алып келген да. Урматтуу туугандар, мына ошондуктан ар бирибиз ушул айда амалыбыз жакшы нерсе үстүндө көтөрүлүшүнө көңүл буруш керек экен. Бул биринчи артыкчылыгы. Биринчи артыкчылыгы Шабан айында биз амалдар Аллахка көтөрүлөт экен. Ал эми экинчи артыкчылыгы, Шабан айынын экинчи артыкчылыгы, Шабан айында Аллах Таала адамдардын өзүнүн кулдарынын күнөөсүн кечирет экен. Мисалы, Абу Муса Ашари риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлах ла ятталиу фи лайлати нисфи мин Шабан, фа яфиру ли жамии халқихи илля ли мушрикин ав мушахин." Абу Муса Ашари риwayat кылган хадисте
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Таала Шабан айынын ортосында Аллах Таала жер бетіндегі құлдардың барына қарайды екен. Фа яғфиру ли жамии халқи, барлық құлдарының күнәсін кешіреді екен. Шабан айының 15-ine қараған түні Аллах Таала барлық құлдарына қарап, құлдарының күнәсін кешіреді екен. Bir ғана екі адамның күнәсін кешіреді екен. Биринчisi мушрик дейді. Кимде ким Аллаха шерик кошкон болгон болсо, Аллах Таала кечирип кеткен. Жана ошондой эле кайсыл кулу бири-бирине душман болгон болсо, мына ошол эки кулундан кечирип кеткен. Хадис Ибн Мажахта келет 1390 номерде. Хадисте Албани жана Шуайб Арнаут сахih деп өкүм беришкен да. Мушрик адамдын баары билесиңер, Аллах Таала өзүнө шерик кошкон пендесин эч качан кечирбейт дейт да. Себеби ширк бул эң чоң күнөө. Эгер кайсыл Аллах Тааланын кулу дүйнөдөн өтүп атканда ширктин үстүндө өтө турган болгон болсо, Аллах Тааланы эч качан кечирбейт. Ал белгилүү нерсе. Ал эми экинчиси бизге керектүү нерсе. Экинчиси эки кулу бири-бирин кечирбеген, бири-бирине душмандык кылган, хажыр кылган эки кулун кечирип кеткен да. Ошол хадиске окшош да бир хадис бар. Башка Абу Хурайрадан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, биринчи күн менен төртүнчү күнү жаннаттардын эшиги ачылат дейт. Мына ошол күнү Аллах Таала бардык кулдардын күнөөсүн кечирет, бир гана Аллахка шерик кошкон кулун кечирбейт дейт. Жана ошондой эле бир адамды кечирбейт дейт. Кандай адам ал? Өзүнүн бир тууганынын ортосунда душмандык бар да. Аны кое тургун качан өзүнүн бир тууганы менен кечиришип, жакшылыкка келмейинче кое тургун деп 3 жолу айтылат экен да. Муслимде келет 2565 номерде жана хадис кышта. Бул жерде дагы биринчи Аллахка шерик кошкон кулун кечирбейт, а экинчиси бири-бирине душман болгон кулун кечирбейт экен да. Эми маселе шерик кошкон кулун кечирбери анык, түшүндүк. Жана бири-бирине душмандык кылган, бири-бирине хажыр кылган кулун дагы Аллах Таала кечирбейт экен да. Себеби Абу Айыптан келген хадисте Пайгамбарыбыз айтат, ла яхилу ли муслимин ан яхжуру аха фаука саласи лаялин дейт да. Мусулман адам өзүнүн бир тууганын дейт 3 күндөн ашык хажыр кылганга, таштаганга мүмкүн эмес дейт да. Болбойт дейт да. Себеби экөө жолуккан учурда бири-бирине бет барат дейт. Ал эми ошол экөөнүн жакшы дейт, бири-бирине жолуккан учурда кайсынысы биринчи болуп салам берген болобуз дейт да. Хадис Бухари Муслимде келет. Ошол жерден эми кандай учурда хажыр кылса, качан кантип таштаса кечирбейт. Буга алымдар жооп беришет. Адам дейт качан ушул нерсеге түшөт дейт, күнөөгө, эгерде дейт бир тууганы туура жолдо болсо, ибадатта мусулман болсо, бирок ошол мусулманына карабай эч кандай себеби жок, өзүнүн дүйнөсү үчүн, кара дүйнө үчүн жана өзүнүн нафсына ээрчип, мына ошол себептен 3 күндөн ашык ошол бир тууганы хажыр кылып бөлүп таштай турган болсо, салам бербей аны бөлүнүп, андан качып жүрө турган болсо, мына ошол учурда күнөөкөр болот дейт да. Ошол нерсеге кабылат дейт. Ошон үчүн мусулман адам эч качан өзүнүн бир тууганын, мусулман бир тууганын эч кандай себеби жок хажыр кылбаш керек. Өзүнүн баягы нафсына ээрчип же дүйнө үчүн хажыр кылыш бул арам да. Ал эми бидат элер болгон болсо, бидатына чакырган же болбосо Аллахка шерик кошкондор ширкине чакырган, албетте аларды хажыр кылуу шариатта бар нерсе. Эгер аларга дават кыла албай турган болгон болсо, алыс болот. Аларды хажыр кылуу 3 күндөн ашык, 3 жылдан ашык ал хажыр кылына берет да. Жана ошондой эле жада калса күнөөкөр адам, фасык адам бир күнөөнүн үстүндө, эгер сен аны насихат кылсаң кабыл албайт. Эгер сен таштасаң ошону, хажыр кылсаң, мени бир тууганым күнөө кылганым үчүн хажыр кылып атат, мени бөлүп атат, таштап атат деп түшүнүп кайта турган болгон болсо, сенин кылган хажырың ага пайда бере турган болгон болсо, мына ошол учурда 3 күндөн ашык ошол бир тууганыңды кылган күнөөсү үчүн пайда берсе, хажыр кылса болот деп алымдар айтат да.
күнөө үчүн да кээде хажырланат экен, 3 күндөн ашык деле хажыр кылынат экен. Эгер пайда бере турган болмос. Эң негизгиси хажыр кылган, бири-бирине душман болгон кандай экен? Ошол жанагындай өзүнүн нафсына ээрчип, хавасына ээрчип, дүйнө үчүн душмандашып, учурашпай, бет буруп, жүз буруп жүргөн болгон болсо, мына ошол учурда ошондой адамдардын жана нерсе кабыл алат экен. Ошон үчүн мусулман адам эгер ортодо эч кандай себеп болбосо, өзүнүн бир тууганы менен душмандашып, учурашпай, саламдашпай бир жаман жолго барбаш керек экен да. Себеби мына ушундай Аллах Таала биринчи хадисте Шабандын ортосунда, экинчи хадисте биринчи жана 4-күн жаннаттын эшиктери ачылат. Ошол учурда Аллах Таала эмне? Кулдардын күнөөсүн баарын кечирет. Бир гана мушрик менен өзүнүн бир тууганына душмандык кылган, мамилесин үзгөн адамды кечирбейт дейт да. Ошол үчүн урматтуу туугандар, мына ушул нерседе көңүл буруп коюш керек. Бул экинчи артыкчылыгы. Экинчи артыкчылыгы Аллах Таала Шабан айында өзүнүн кулдарынын күнөөсүн баарын кечирткен да. Болгону биз ошол учурда мушриктерден болбош керек. Жана ошондой эле өзүбүздүн бир туугандарыбызды өзүбүз хавабызга, нафсыбызга жана болбогон дүйнөгө көрө албастык кылып, алардан мамилени үзбөш керек экен да. Ал эми ал өзү үзүп аткан болгон болсо, диний жагынан болобу, же дүйнөлүк жагынан болобу, ал өзү биринчиден болуп үзүп, өзү зулумдук кылып, өзү четтен чыгып аткан болгон болсо, ал күнөөнү эмне? Эң негизи сени үзбөгөн, жолугусаң салам берип, саламдашып кое берген, бирок ал сени хажыр кылгандыгы үчүн, сага зулумдук кылгандыгы үчүн Аллахтын астында өз күнөөкөр болот да. Бирок жолукканда сен ага эмне? Учурашып, мамиле кылып, ичиңден бир душмандык сактабашың керек, кектебешиң керек, бир тууган катары көрө беришиң керек экен. Түшүнүктүү маселе? Бул экинчи артыкчылыгы. Үчүнчү артыкчылыгы мына ушул Шабан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча күн ораза кармаган? 1 күн кармаганбы, 5 күн кармаганбы, 10 күн кармаганбы, 20 күн кармаганбы, 25 күн кармаганбы, канча күн кармаган? Мына ушул нерсени билсек болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айы киргенде Шабандын көпчүлүгүн кармаган экен. Мисалы, Айша энебизден келген хадисте айтат: "Фама раайту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам истакмала сияма шахрин илля Рамадан. Ва ма райту аксара сияман минху фи Шабан." Айша энебиз айтат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Рамазан айында гана, Рамазан айын толук кармаган көрдүм" дейт. Андан башка бир да айды толук кармаган эмес дейт. "Ва ма райту аксара сияма минху фи Шабан." Жана ошондой эле Шабан айынын көпчүлүгүн орозо кармаган көрдүм дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айында көп орозо кармаган экен да. Көп болгондо да Шабан айынын көпчүлүгүн, Аллах алем 23 күнбү, 27 күнбү, эң негизи Шабан айынын көпчүлүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо менен өткөргөн экен. Бул хадис Бухариде эле 1969 номерде. Башка хадисте келет, Айша энебизден: "Кана ясуму Шабана илла қалила" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айын кармайт эле, аз гана күнүн орозосуз өткөрөт эле дейт да. Тактап айтканда, көпчүлүгүн кармап, аз гана күнүн орозосуз өткөрөт эле дейт да. Мындан түшүнсөк болот, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүн кармаган. Хадис Муслимде келет 1556 номерде. Ошон үчүн Абдулла Мубарак Шабан айын толугу менен орозо менен өткөргөн эмес дейт. Болгону Шабан айында эмне? Көпчүлүгүн орозо менен өткөргөн дейт да. Толук орозо кармаган, бирок көпчүлүгүн кармаган. Жогоруда айткандайчы. Абдулла Аббас айтат: "Ма соман наби саллаллаху алейхи ва саллям шахран камилан катту гайра Рамадан" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазандан башка бир да айды толугу менен кармаган дейт. Бир гана Рамазанды толугу менен кармаган, андан башка бир да айды толук орозо менен өткөргөн эмес дейт. Ошон үчүн мындан түшүнсөк болот, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айын гана толук кармаган, андан башка бир да айды толук кармаган эмес, бирок көпчүлүгүн кармаган. Шабан айынын көпчүлүгүн орозо менен өткөргөн. 25 күн дебизби, 27 күн дебизби, 23 күн дебизби, Аллах алем. Бирок көпчүлүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо менен өткөргөн экен. Бул Абдулла Аббастын хадиси Бухариде 1971 номерде. Эми алгач өткөн алымдар. Мисалы, Саламата ибн Кухайл деген имам ошол айткан экен. Бул Шабан айы карыкелердин айы деп айтылчу эле деп айткан экен. Себеби бул деген эмне сөз? Шабан айында
Куранды көп жаттаган карекелердин айы Шабан айында мына ошолор ушул айда Куранды көп окушат эле деп айткан экен. Башка Хабиб ибн Аби Сабит деген имам Иза дахала Шабан кала хаза шах Курра. Алдагы ушул ай киргенде, Шабан ай киргенде бул ай илим элеринин, Куранды толук жаттаган илим элеринин айы деп айткан экен. Ал эми Амр ибн Кайси деген имам Шабан айы киргенде өзүнүн дүкөнүн эшигин жаап, Куран окуш үчүн толук кирген экен. Дүкөнүн жапкан экен. Алар Шабан айында дүкөнүн жабаткан болгон болсо, Рамазан айында эмне деп ойлойсуздар? А биз дүкөндү Рамазан айында жабалайбыз да. Алар ушу Шабан айында жабышкан экен, урматтуулар. Бул деген эмне дейсиз? Бул деген ошол Рамазандын астында бир жагы Аллахтын астында ибадат, амалы Аллахка көтөрүлөт, экинчиден Рамазанга даярдык да. Өздөрүнүн нафсларын үйрөтүп, ошого өздөрү көнүп, ибадат кылып, денесин үйрөтүп, мына көрсөрбү, мына ошентип мусулмандардын алдын ала даярданыш керек экен ибадатка. Андан кийинки маселе. Эми ушундай бир хадис бар, билип койшуңар керек, кээ бир алымдар Шабан айынын 15 болгондо, Шабан айынын ортосунан нары орозо карманга болбойт деп айткан. Шабан айынын башында 15-ине чейин орозо кармай албадың. Шабандын орозосун эми кармайм десең, алар болбойт дейт. Неге десең, себеби Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам изан тасафа Шабану фала тасуму, эгер Шабан айы ортосуна келген болсо, силер орозо кармабагыла деп айткан деген хадис бар. Абу Хурайрадан риwayat кылган хадисте. Бул хадис Абу Давудта келет 2337 номерде. Хадисте имам Ахмад, Ибн Хиббан Мункар деген да, кайтарылган хадис деген да. Хадисте Ибн Маин, Абдурахман ибн Махди жана азыркы учурдагы Усейминдер хадисте даиф дешкен да. Мункар деп, шаз деп кайтарышкан. Кээ бир алымдар, мисалы Албани, Арнаут, Ибн Баз, Фаузан жана башка бир топ алымдар хадисте сах дешкен. Мына ушул маселе талаш бар. Ошон үчүн эгер сиз жакшылап угулуңуз керек, эртең бирөөдөн жок Шабан ортосунан кийин Шабан орозосун карманга болбойт деп айтса, ушул маселени түшүш керек да. Бирок бул хадистин иснадында өзүңүздөр көргөндөй талаш бар. Бир топ алгач өткөн хадис имамдары хадисти даифлешкен да. Айттым го, имам Ахмад, Ибн Хиббан, Ибн Маин, Абдурахман ибн Махди, азыркы учурда Усейминдер. Бирок ошо менен кошо бир топ алымдар хадис сах дешкен. Сахих дегендер ушул хадиске амал кылышат дагы, Шабандын башынан баштап 25-ине чейин, 27-күнүнө чейин орозо кармай берсең, ал эчтеке дебейт. Башынан баштап көбүн кармасаң, алар боло берет дейт. Бирок сен башында кармай албай, 15-инен кийин 16-сынан баштап кармайм десең, алар жок болбойт дейт да. Алар болбойт дейт. Эмне дегенде себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мына ушул хадисте Шабандын ортосу келгенде орозо кармабагыла деп айткан дейт да. Ал эми Шабандын ортосуна кийин адат болуп жүргөн орозоңорду кармасаңар болот дейт. 1-4 күнү, же болсо айына 3 күн, же болсо күн ара, же болсо карыздарды, назыр болсо айып орозолор болбосо аларды кармаса болот дейт. Бирок Шабандын орозосун, Шабандын орозосу деген айтпайлы, Шабанда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүгүн кармаган депчи. Сен 15 күн кармай албадың. 15 күндөн баштайм десең, жок. Сен алдыңкы 15 күндө кармай албадыңбы? Кийин анда кармагандан кайтарган деп ушул хадисти дал алат. Бирок бул хадисти башка бир топ алымдар даифтешип, бул хадиске амал кылбайт дейт. Эмнеге? Дегенде себеби бул жакта Абу Хурайранын хадиси бар. Мисалы Абу Хурайрадан келген хадисте Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ла тaqaddamu шахр рамадана би сиямин qablahу би яумин ау яумайни дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан дейт, Абу Хурайра Рамазан айынын кирен алдында 1-2 күн мурун орозо кармап ала дейт. Илля ан якуна ражулан кана ясуму саман фальясумху. Ал эми кайсы бир адамдын кармап жүргөн дайыма адаты болгон болсо, анда ал кармаса болот дейт. Хадис Тирмизиде келет, 685 номерде хадис сахih. Жанагы
Шабандын ортосунан кийин карманга болбойт деген алымдарга көпчүлүк алымдар мына ушул хадис менен жооп берет. Бул хадис сахих. Бул хадисте Рамазан кире электе 1-2 күн калганда гана орозону кармап ала дейт да. 1-2 күн калганда эле. Бул эмне сөз? Бул деген ага чейин орозо кармай берсеңер болот деген сөз да. Ошондуктан турасы мына Абу Хурайра хадиси даифтагы Шабан айында 27 күн, 28 күн Рамазан айы киргенче 1-2 күн калганча Шабандын сүннөт орозолору кармала берет. Түшүнүктүү маселе? Башынан баштайсың сен, башында мүмкүнчүлүк болгон болсо, башынан баштай бересиң. Эгер алдыңкы 10 күндүгүндө орозо кармаш мүмкүнчүлүк болбосо, экинчи 10 күндүгүндө убакыт болуп калды, кармай бересиң. Экинчи 10 күндүгүндө сен Шабан орозону кармай албадыңбы? Үчүнчү 10 күндүгүндө кармай берсең болот. Ал эми тиги топтогу алымдар эмне дешет? Сен алдыңкы 15 күнүндө кармай албасаң, анда кийинки 15 күндө 16-сынан баштап кармайм десең, жок кармабаган дейт да. Түшүнүңөр маселени? Эгер башында кармай албасаң, ал эми башынан баштап кармасаң, анда кармай берсең болот дейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Шабан айына амал кылганда мына ушул хадистерди силер билишиң керек да. Себеби кээ бир туугандар бар, Ибн Баздардын фатвасын берет дагы, Шабандын ортосунан кийин карманга болбойт дейт. Шабан айы киргенден кийин Шабан айында орозо бар экен. Антминтип кармагандан кийин 15 болот. Анан 15ден ары эми бүтөйүн деп калыптыр Шабан. Кой кармап коеюн 5-6 күн болсо деп кармап коеюн десе, бирөө чыгат. Сиз алымна кармадыңыз беле? Шабан астында 15 күн. Жок, мен эми кармайын деп атам мынакей 16-чы, 17-чи күн болду десе, сиз карманга болбойт дейт. Башында кармабаган, бирок кийин кармайын десе болбойт. Эмне үчүн? Себеби Фаузан айткан, Ибн Баз айткан, жана башка алымдар айткан, Абу Хурайра хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айынын ортосу келгенде орозо кармап ала деп айткан. Мана ошондуктан сиз башында кармабасаңыз эми карманга болбойт дейт да. Ушул хадиске таянып атат. Бирок хадисти бир топ имамдар даифтешкен. Себеби биякта сахих, андан да күчтүү сахих болгон хадиске каршы келип атат да. Көрсөңөрбү? Мына ошондуктан туурасы Шабандын башында дагы, ортосунда дагы жана аягында дагы орозо кармаса болот экен. Качанга чейин? Рамазан айы 1-2 күн калганча кармай берсе болот экен. Ал Шабандын сүннөт орозолору жана башка орозолорду да кармай берсе болот экен. Эми Шабан айында биринчиси Шабан айы Рамазандын астын ай болгон себептен көпчүлүк аялдар бала эмгизген же боюнда бар аялдар Рамазан учурунда орозо кармай албайт да. Кечиктирип кийинки Рамазанга жакын калып калганда өзгөчө Шабан айы кирип келгенде дал башташат да. Ошон үчүн кайсы бир эркектин болобу, аялдын болобу Шабан айына киргенде Рамазан жакындап калды да, алгачкы өткөн Рамазандан карыздар боло турган болгон болсо, ал ошону тезден өтөш важип. Биринчи орозонун түрү эмне экен? Важип болгон орозо. Ал важип болгон орозо десе, Шабандын орозо важип эмес. Кайсы орозо важип? Мурунку Рамазандан калып кеткен карыздарын кармаш, кийинки могу келаткан Рамазанга жеткирбей кармаш, ал важип экен да. Ал эми жеткирсе, ал күнөөкөр болот. Се Айша энебиз дагы орозо жиналып калган учурда мына ушул Шабан айында өтөгөн да. Ошон үчүн аял адамдар, эркек адамдар алгачкы өткөн Рамазандан карыздар болгон болсо, мына азыр тезден өтөп кутулуш керек экен да. Себеби мына ушул ай акыркы ай болуп эсептелет да. Бул биринчи важип болгон ай. Экинчи сүннөт болгон орозо. Сүннөт болгон орозо Шабанда бул белгилүү. Шабандын башы киргенден баштап аягына чейин, Рамазандын киришине 1-2 күн калганга чейин сен катарынан көпчүлүгүн орозо кармай берсең болот. Биринен башта кармай бер, Аллаху акбар. Буну ким экен? Сүннөт болгон орозо, экинчи орозонун түрү. Үчүнчү орозонун түрү бидат. Бидат деген Шабандын туура 15-ине караган түнү же 15-чи күнү орозо кармаса баланча сооп берилет, тигинче сооп берет деген даиф хадистер келген да. Ошон үчүн кээ бир адамдар ушундай түшүнүктөр бар. Келечекте биз айтабыз иншалла. Шабандын ортосундагы 15-чи күнү кимде ким орозо кармаса, ошол күнү жеке
Шабандын 15-inde орозо кармаса, ага мындай жакшылыктар берилет, тигиндей жакшылыктар берилет деген артыкчылыктар туурасында келген даиф же токулма хадистер бар да. Мына ошолорго сүйөнөт дагы, ошолорго амал кылган адамдар бар. Кимде ким ошол Шабандын ортосунда орозо кармай турган болгон болсо, же Шабандын ортосунда өзгөчө деп тагажутка тура турган болгон болсо, бир эле күнү өзүчү, 15-күндү түнү, 15-күнү ал бидат болуп эсептелет экен. Буну дагы билип алышыңар керек. Төртүнчүсү харам болгон орозо. Харам болгон орозо. Шабан айында орозо кармаш харам болот экен. Качан десе алымдар айтат? Шабандын акыркы 28-29 күндөрү туура Рамазанга 1 күн калганда ошол 2 күндү Рамазандан болуп калыш менен этият менен ошол күндү кармаш, бул дагы арам экен. Анык Рамазан кире элек. Бирок Шабандын 28-29 күндөрү ушул күндөр Аллах алеме Рамазан кирип калып, эртең менен Рамазан ким болуп калышы мүмкүн деп кармаш, бул эмне экен? Бул арам экен. Же болбосо шек күнү. Билесиңер, шек күнү деген мынакей эртең Рамазанбы же Рамазан эмеспи деген шек күнү да орозо кармаш, бул дагы арам экен. Себеби анык Рамазан ай жаңырып Рамазан күнү кирмейинче орозо кармаш арам экен. Бешинчиси уруксат берилген учур. Биринчиси важип болду, экинчиси сүннөт, үчүнчүсү бидат, төртүнчүсү арам, бешинчиси уруксат болгон орозо. Мисалы, карызы бар. Же кафараты бар. Алгачкы Рамазандан бир күн карызы калып калды. Туура ошол учурга тагылып калды 1 күнгө. Карма берсе болобу? Болот экен. Кафарасы бар, айы бар. Бир нерсе болуп, айыпка жыгылып калган, орозо кармашага важип болуп калган, ошол орозо ошо келип калды, кармаса болот экен. Же болсо адаты, күн ара орозо кармап жүргөн, ошол орозосу ошол учурга келип калса, ал да уруксат экен. Же болбосо биринчи күнү, төртүнчү күнү орозо кармап жүргөн. Төртүнчү күнү туура ошол Рамазан астында 1 күнгө түшүп калган болсо, ал күнү дагы адаты болгондугу үчүн кармас уруксат экен. Биринчиси важип болгон орозо, бул карыздар. Экинчиси сүннөт, бул Шабандын сүннөтү. Үчүнчүсү бидат болгон Шабандын ортосунда артыкчылыгы бар деп орозо кармаш же түнкү намазга туруш, бул бидат да. Төртүнчүсү арам болгон орозолор, бул шек күнү жана этият деп арам экен. Ал эми бешинчиси туура 1 күн калганда өзүнүн жана карыздары бүтөлүк болгон болсо, кафарасы бар болгон болсо, адаты ошол күн келип калган болсо, Рамазан астында 1 күнгөчү ал адаты болгондугу үчүн шариат уруксат берет экен. Мына көрсөтөрбү? Эң негизи ушул нерселерди билип алсаңар, алхамдулилла, силер Шабан айында ибадатты эч кандай ойлонбой кыласыңар. Эми Шабан айында бидаттар бар. Албетте мусулман адам Шабандын ичиндеги жакшы ибадаттарды билгенден кийин, Шабандын ичинде дагы кээ бир туура эмес амалдар бар экен, ибадаттар бар экен, бидаттар бар экен. Мана ошолорду билип койшага билет. Себеби ошол жамандыкты билбестиктен кылып албашы үчүн да. Мисалы, Шабандын 15-ине караган түнү кимде ким балыкты бышырып жей турган болгон болсо, ошол балык анын ичинде тасбих айтат, зикир кылат деген асарлар бар экен. Шабандын 15-ине караган түнү кечинде сен балык бышырып жешиң керек экен. Эмне үчүн? Сен кимде ким балык жесе, ошол балык ошого эмне машалла ичинде зикир кылат экен да, Аллахты. Анан ал балык зикир кылгандан кийин зикирге ким болот? Ошо балыкты жеген адам да. Бул бидат. Экинчиси Шабандын 15-ине караган түнү кой союп, аны кедейлерге таратыш керек экен. Бул да бидат. Сахих келген эмес. Же болсо Шабандын ортосунда тамак жасап, тамак болгондо өзгөчө бир тамак. Бул нерселер эми Кыргызстанда Аллах алем бар да болушу мүмкүн, жок да болушу мүмкүн. Бирок араб өлкөлөрүндө, албетте бардык араб өлкөлөрүндө эмес, кээ бир араб өлкөлөрүндө бидат көп тараган жерлерде мына ушул нерселер бар да. Ошон үчүн алымдар ушул нерселерди алып келишкен. Мүмкүн Аллах алем биздин
арабызда деле кээ бир жамааттарда болушу мүмкүн, бидатты көп жасаган жамааттарда болушу мүмкүн, бирок Аллах алам биз аны укпай эле жүргөн болушу мүмкүн да. Бирок ушул нерсе эң негизгиси бул ааламда бар нерсе да. Буга эч кандай хадистер да жок, сахих жана сахих асарларда, аяттарда жок экен да. Бардыгы эмне? Же даиф, же токулма, пайгамбарыбыз атынан жалган айтылган, жалган хадистер экен да. Же болбосо мындай хадис бар, айтышаталар. Фадл Шабан аля сайри шухур ка фадли Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аля сайрил анбия дейт да. Шабан айынын башка айлардан артыкчылыгы туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка пайгамбардан кандай артык болгон болсо, дал ошондой артык дейт да. Бул дагы даиф. Бул дагы даиф. Жана ошондой айтат. Иза канат лайлату нисфи мин Шабан факуму лайлаха ва суму нахараха. Шабан айын ортосу келгенде түнүндө тажатка туруп, күндүзү орозду кармагыла. Бул нерсе аябай пайдалуу деп келген хадистер бар. Бирок хадисти алымдар, мухаддис алымдардын бардыгы бир ооздон хадис даифтешкен да. Кээ бир алымдар жадабасы бул хадис токулма хадис деп айтышкан да. Көрсөтөрбү? Ошон үчүн мына ушул нерседе билиш керек. Андан кийинкиси хамсу лаялин дейт да. Ла турадду фихин ад-дa'ва дейт да. 5 түнү кылынган дават ба дуа эч качан кайтарылбайт дейт да. Ошонун бири Ражап айынын 1-түнү, экинчиси Шабандын ортосунда түнү кылынган дуа, жана жума күнгө караган түнү, жана эртең ооз ачылат деп айт, эртең деген түнү. Мына ушул түндөрү кимде ким дуа кылса, дуасы эч качан кайтарылбай кабыл болот деген хадистер келген экен да. Бирок бул хадистер даиф же токулмады. Биле алсаңар керек. Эртең бирөө жарым айтса, субханалла деп амал кылып кетпешиңиздер керек да. Андан кийин да ошолордун бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Али, о Али, ман салла лайлатан исми Шабан, кимде ким Шабан айынын ортосунда 15-ине караган түнү 100 рекет намаз окуган болгон болсо, ар бир рекетинде 10 жолдон Ихлас сүрөсүн окуш керек экен да. Ошондо Ихлас сүрөсүн канча окуйт? 1000 жол. 1000 жол окуйбу? Себеби 110 көбөйтүлөт да, 1000 жол окуйт да. Ошол түнү эмне тилектерди мухтаждар айтпасын, Аллах Таала баардыгын өтөп берет деген экен. Аллаху акбар. Карабы? Ушуну баягы жакшылыкка кызыгып жүргөн туугандар укса, ушундай бир намаз бар. Ушул Шабандын 15-ине караган түнү сен 100 рекет намаз окуп, ар биринин ичинде Ихлас сүрөнү 10 жолдон кайталай турган болсоң, эмне тилек кылбаган Аллах Таала тилегиңди кабыл кылат. Сөзсүз жооп берет. Сен жообун аласың деп айта турган болгон болсо, миякта 100 деген 1000 деген адамдар бар. Ошол түн үчүн өмүр сая турганчы. Себеби бидага сугарылып батып, бидагат элим элер айткандай жөн гана денесине эмес, кан тамырларына чейин кирип, тамырлашып, декем отуруп калган адамдар бар да. Аларга сахих айтсаң кабыл ала бербейт. Аларга жалаң ушундай даиф нерселерди айтсаң, мына ушуларды издеп жүрүп табат да. Каяктан таап алган билбесин, Аллаху алам бир ибадаттар табылат да. Ошол ибадат таштап эле биякта хадистер бар. Ошолорду кылбайсыңбы? Сен ошол менен эле өмүрүңдү өткөр. Эмне аласың мына нерсени? Жок, биякта карабайсыңбы? Баягы дин душмандары дагы бир хадисти токуганда, хадисти жасаганда, алар да жөн жасабайт да. Себеби ошол хадистери адамдардын арасында өтүш үчүн, адамдардын арасына сиңиш үчүн, адамдар кабыл алыш үчүн сөздү да эмне пайдасын айтып коюш керек да. Кимде ким баланчаны кылса, баланча деп коет. Бир адам айтат дейт. Ушундай жалаң хадистерди, токулма хадистерди аябай көп айтып жүргөндөн бир иймес айткан экен. Эмне үчүн сен адамдардын арасында, мусулмандын арасында жалаң хадистерди таратып жүрөсүң? Аллахтан коркпойсуңбу?
сен канчалык жалаң хадис таратпа, жасап, токуп таратпа, бизде ушундай илимелер бар исламда. Аллах Таала сенин киргизген бардык токулма хадистериңди туура камырдан кылды сургандай суруп элдерге баяндап берет деп айткан экен да. Десе баягы адам айтат дейт: "О баланча, сен ушул адамдарды адам деп ойлойсуң" дейт экен да. Сен ушул адамдарды адам деп ойлойсуң, булар адам эмес, булар мал дейт экен да. Мен сага көргөзөйүн дейт экен да. Анан экөө базарга барат дагы, базардын эң бийик жерине чыгып туруп, мен учурда базар чектелүү. Бийик жерге чыгат да: "О адамдар, келгиле, келгиле" деп адамдарды чакырып, жиналгандан айтат дейт: "О адамдар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким тилин мурдуна тийгизе турган болгон болсо, ал бешке кирет" деп айткан десе, адамдардын баарын мурдуна жеткирмей алек болгон экен да. Ошондо мен айтпадым беле, булар адам эмес, мал деп айткан экен да. Эмнени айт оюңан чыгарып амал кыла берет деген экен да. Булар мал деп айткан экен да. Себеби булар хадисти каякта келди, ким риваят кылды, ал хадис кайсы китепте келген, кайсы имам сах деген нерсени түшүнбөйт деген экен да. Көрөбү? Ошон үчүн мусулман адам акылдуу болуш керек да. Жөн эле бир айтса, машалло, баракаллаху фик деп кете бербейчи, амал кылыпчы. Жок, сен ошону сурап коюшуң керек. Кайсы китепте келди ал? Аны ким сах деген хадис жинак китептер бар, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Мажа, Насаи, Имам Малик Муаттасы, Имам Ахмадтын Муснады, Байхакидики, Табаранидики, Аллаху акбар, хадис жинактары көп. Ошол жинактардын кайсысына келди? Жана ошол жинактардын баардыгы хадис сах хадистер жинаган эмес. Арасында жинаган хадистердин бир тобу даиф, кээ токулмада хадистер бар арасында. Бирок ошол токулманы, даиф хадистерди алып келген себеби аларга адамдарга токулма хадисти же даиф хадистерди адамдарга үйрөтүшү эмес, ошолорду адамдар билип алыш үчүн да. Билип алып, ушундай даиф хадис бар экен, элдин арасында тараган, ушундай токулма хадис бар экен, элдин арасында тараган деген билип алыш үчүн алар ошол китептерди алып келген да. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн мусулман адам мындай акылдуу болуш керек да. Акылдуу болуш керек. Мына ушул жерден карагыла. Анан дагы бир ошо чыгарган немелеринен Шабан айында айтып атат. Кимде ким 2 айт караган түнү жана Шабан ортосу 15-ине караган түнү ошол түндө ибадат менен тилде турган болгон болсо дейт, лам ямут qalbuhu yawma tamutul qulub дейт да. Адамдардын жүрөгү өлүп аткан учурда анын жүрөгү өлбөйт дейт. Караңы. Адамдардын жүрөгү өлүп аткан учурда анын жүрөгү өлбөйт деген хадис бар экен да. Эми ушул хадисти укса бирөө жарымчы. Адамдардын жүрөгү өлүп аткан учурда өлбөйт. Сен Шабан айы ортосунда 15-ине караган түнү менен ибадат өткөр десе, жана адам эмне өлөт? Бир күн болгон болсо, мага сорунан да. Ошо эч кимге айтпай эле жалгыз эле амал кылайын, жалгыз эле калайын деп эч кимге айтпай өзү жашыруун кылышы мүмкүн да. Кээ бирөөлөр жайышы мүмкүн. Эң негизи шуну уккан адам эмне дейт карапайымдар? Аллаху акбар, бул деген өмүрүмдө биринчи болуп атам деп амал кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай нерселерди адам билип алыш керек экен да. Жана ошондой эле ошол чыгарган бидаттардын бири кимде ким 5 түндү тилде турган болгон болсо, ага жаннат важип болот дейт. 5 түндү. Биринчи түнү Арафага караган түнү, экинчиси андан кийинки Нахырга караган түнү, андан кийинкиси Оозачарга караган түнү, орозодочу. Андан кийин Шабандын ортосу 15-ине караган түнү. Мына ушул түндөрдү тилде турган болгон болсо, ага жаннат важип дейт да. Мунун баары же хадис даиф, же токулма, пайгамбарыбыздын атынан жалан айтылган хадистер, жасарлар экен да. Ушул нерселерди урматтуу туугандар, баарыбыз эмне? Мен силерге айтып аткан максатым амал кылсын деген эмес, ошол нерселерди билип алыш үчүн. Бул илим да. Ошон үчүн Ибн Баз рахимахулла айтат, адамдардын чыгарган бидаттарынын бири Шабандын ортосунда 15-ине караган түнү ошол түндү майрамдоо дейт. Бул нерсеге сүйөнүүгө мүмкүн боло турганда эч кандай бир далил жок дейт да. Шабан айынын ортосунда артыкчылыктар бар деген кээ бир хадистер келген дейт. Бирок дейт,
Бардыгы даиф дейт, бирөөнө дагы сүйөнүү мүмкүн эмес дейт да. Сүйөнүп амал кылуу мүмкүн эмес дейт да. Бул өзү Мажмал фатвасында 1-томунун 186 бетинде айтып атат да, Ибн Басча. Көптөгөн бидагаттар бар. Мен азыр ошол жерде бидагаттардын баарын айткан жокмун. Бир 5-6 айтып атам да. Жана ошондой эле Шабан ортосунда орозо кармоо, түнкүсүн намаз окуу, муну дагы Ибн Баз ошол адамдардын чарган бидаттарынан айтты. Ошончо урматтуу туугандар, мына Шабан айында орозону көбөйтүш керек экен. Шабан айы кирип келгенде туура Рамазанга даярдык көрүп, азыртадан даярдык көрсөк, биз Рамазанга машалла жакшы кубатта кирип барат экенбиз да. Ал эми биз Рамазанга эч кандай даярдыгы жок кирип бара турган болбосок, анти-минти биз даярданганча Рамазан ортосу өтүп кетет да. Рамазан ортосу өтүп кетет да, анти-минти намаз окуйн десек, Рамазан бүтүп калат да. Ошон үчүн алгачкы өткөн имамдар жанагындай дүкөндөрүн жаап, Куранга отуруп, орозо менен өткөрүп түндөрүн мына ушундай Рамазанга даярдык кылышкан экен. Ошон үчүн Аллах Таала бардыгыбызды ушул Шабан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө ээрчип, Шабан айынын көпчүлүгүн орозо кармаш менен өткөрүш насип кылган болсун. Бейгапарлыкта болгон адамдардан кылбай, тескерисинче ушул сүннөт деп, ошол сүннөттү сүйүп, ушул бир сүннөт болсо дагы Шабан айынын сүннөтүн амал кылып, Шабан айын иншалла орозо менен өткөрүп, Рамазанга саламатта, тынчтыкта, ден соолукта, ыймандын үстүндө, тавхидтин үстүндө кирип барышты Аллах Таала барыбызга насип кылган болсун. Баракаллаху фикум. Мисалы 15 күн жана бидаттар болуп атпайбы? Адатта кылып жүргөн ибадаттар 15-күнгө туура келип калса, маселе жок да. Эгер адатта кылып жүргөн ибадаттар туура 15-күнгө туура келсе, же болбосо адам күндө же черезден тагачыдык жүргөн болгон болсо, ал 15-түнүнө дал кирип калган болсо, ал эчтеке болбойт. Кылына берет. Ал эми атайлап туруп 15-күнгө орозо кармап, Шабандын башында орозо кармабайт дагы бирден ошону Шабан ортосуна көздөп орозо кармаш, бул бидат экен да. Же болбосо түнү атайын көздөп намаз окуган, бул бидаттардан болуп калат экен да.